Ассаламу алейкум достор, менин кебетеме көңүл бурбай эле койгула. Анткени мен азыр жумушта отуруп бул видеону тартып жатам. Кандайсыңар, ден соолуктарыңар кандай? Баары жакшыбы силерде? Менде да баары жакшы. Биз билесиңер, бир айлык соц тармаксыз деген экспериментти кылганбыз жана ровно бир ай өттү, бирок видеону бүгүн 28 киргизип жатам. Мурда күнү инстаграмга кирдим 26-сы. Ровно бир ай. Болот экен, абдан жакшы экен. Мен айта турган нерсем, силер дагы бул нерсени кылып көргүлө, пайдалуу экен. Кечке чейин жана телефон кармап жаткан жокмун. Убакыт болуп атты көп нерсеге, кечке отурбайсың. Ошондой бир ай билинбей эле өтүп кетти, бирок бат элечи. Анан кийин ушундай сыяктуу өзүңөргө бир челлендждерди кылып көргүлө, силер дагычы. Мисалы, бир 3 күн телефон кармабай же 3 күн инстаграмга кирбей же дагы башкача бир өзүңөр каалаган нерселерди бир ай китеп окуп көргүлө, бир ай бирдеке кылып көргүлө. Кыскасы ошондой достор. Анан кийин бул челлендждин максаты эмне болчу? Бунун максаты бул телефон зависимость, жанагы оюн зависимостьтен чыгып болчу. Мен өзүм оюн деле ойнобойм, бирок оюн ойноп жаткандар да көп. PUBG'ны ойногондор абдан эле көп достор, сөзүн ачык эле. Ошондуктан ошол нерседен кутулуу үчүн ушул челлендж болгон жана удачно болду. Ошондой достор, силер да кылып көргүлө, байкагыла, көргүлө. Кечке эле айта бербейм. Анан кийин биринчи жума кичине башкача өтүп кыйналгансуу эле. Инстаграм жок, жаңылыктардан калып кеттим. Жакта Австралия өрттөнүп кеткен турбайбы? Мен болсо биякта отурам, эмне болуп атат же түшүнүксүз. Лучше мээңерди жанагындай ар кайсы информация менен перегружать этип кереги деле жок экен, анан бизге кереги деле жок. Дүйнөдө эмне болуп атканын эми билиш керек эми, бирок анан зачем? Эгерде сен өзүңдүн бир салымыңды кошо албасаңчы. Ошон үчүн мындай эч кимден эчтекеден кабар жок жүрө берет экенсиң да, инстаграм, соц тармакка кирбесеңчи. Бирок өзүңдүн жашооң ал интернетке караганда кыйла көтөрүлөт экен. Мисалы, бош убакта мен китеп окуганга аракет кылып аттым, пайдалуу бир видео, сабактарды, бирдекелерди көргөнгө аракет кылып аттым YouTube аркылуу. Ошондой убакытты текке кетирген деле болгон жокмун. Эми убактысы менен болот да анча мынча нерселер, бирок бунун баары эми кичинекей эле нерселер да. Ошон үчүн бир ай ошентип бат эле өтүп кетти. Силер дагы ушул нерсени кылып көргүлө жана өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Бир ай болбосо да 3 күн, анткени азыр баарыбыз эле ошо телефонго берилип кетпедикпи? Көбү зависимый болуп калган, кичинекей балдарына берип коет, дагы башка. Короче, жакшы жагы да көп, жаман жагы да көп да. Ошон үчүн колдонуп аткан телефондорубузду биз пайдасы менен колдонсок, бул бөлөк нерсе. Эгерде пайдасыз колдонсок, анда бул да башка нерсе. Ошондой достор. Дагы бөлөк нерселерди да биз кылып көрөбүз деген ойдомун. Андыктан менин баракчама жазылып жана комментарий калтырып койсоң болот. Мен буга абдан кубанычта болом. Пока.